Bıyıl uşul zımdar tartıp bütüşümüz керек de tez arada içinde. Bayağı provokatörler var. Жақшыны көргісі келбегендер айта береді. Мына мұны беріп жіберді, тигini беріп жіберді, тигini сатып жіберді деп. Ешкім ешнәрсе сатқан жоқ, ешкім ешнәрсені бекер берген жоқ болғанда. Мен дағы бір жол айтайын. Берген нәрсенің ордuna екі есе көп жерде алып бердік. Кыргызстан эми негизги басымды кыргыз-тажик чек арасынын демаркациялоого жасайт. Анткени кече жакында кыргыз-тажик чек арасы чечилип түбөлүккө чекит коюлду. Чек араны бекемдөө максатында зым тартуу иштери үчүн чек ара кызматынын аймакта өздүк курамы, тийиштүү кызматкерлер жетекчилер менен кошо күчөтүлгөн режимде иш алып барат. Бул боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 18 апрелде Баткен облусунун тургундары менен жолугушуу учурунда билдирди. Макул, биз бардык юридикалык документтерди бүтүрдүк. Урматтуу президентибиздин ушу биздин алдыбызга койгон тапшырмасын биз аткардык. Колдор коюлду, договорлор бүттү, ратификациялар бүттү, бири-бирине берилди, колубузда документтер бар. Эми эмне кылышыбыз керек? Кийинки этап, урматтуу туугандар, ошол юридикалык аныктаган чек араларга зым тартып чыгышыбыз керек. Тез аранын ичинде. Ошол үчүн ушул маселени биз өтө мындай негизги маселелердин бири деп эсептейбиз. Президентибиз дагы ушул боюнча тапшырмаларды дагы алдыбызга койду. Президент айтты эле, ушу чек араны бүтсөң, иште дем аласың депчи. Дем алдырбай эле кайра айдады. Барып эми демаркацияны бүтүрөсүң депчи. Бүгүн мына чек аранын башчысын алып келдим. Чыгыңыз. Өзүңүздөрдүн губернаторуңуздар Абдыкерим Карыбекович Алимбаев менен. Ушул кишини алып келдим, тапшырмаларды койдум. Эртең биринчи күндөн баштап демаркационный жумуштарды баштайбыз. Ляпкондон баштайбыз. Мына мен азыр айткан чек ара сызыктарынын негизинде, ушу чек ара сызыктарынын негизинде демаркацион жумуштарды баштайбыз. Аган биздин бүгүнкү күндө акчабыз бар. Адам ресурстарыбыз жетишет. Бүгүн Кадамжайдагы жанагы кайсы батальону бизде көчүп келген. Көчүп келдиңизби? Да, инженер сапёрлук рота деген бар да Кадамжайда бизде. Баткенге бүгүн көчүрүп келдик. Баткендеги жаткан солдаттарыбыздын бардыгын иштетебиз. Муну чек аранын Баткен боюнча башчысы полковник Надырбеков ушул башкарат. Мына бүт бардык солдаттарды иштетебиз дагы. Быйыл ушул зымдар тартып бүтүшүбүз керек да тез арада ичинде. Жолугушууда Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасынын чечилиш таржымалын, Совет доорунан бери кандай жагдайлар орун алганы тууралуу учкай токтолду. Негизги маселе учурда чечимин тапкан чек ара маселеси боюнча болуп, кыргыз-тажик тараптар кайсыл жараянттарын кандай шартта алмашууга барганы тууралуу деталдуу маалымат берди. Булар баягы протоколго макул бул тажиктердики деп кол койгондо 275 метр деп туруп, Көкташтагы баягы көпүрө бар го, жаңы салынган көпүрө. Ошондо өткүзүп берип коюшкан тажиктер. Köprünü de ötküzüp berip koyuşkan. Uşunu aytsan mına azır köpçülüğünü bilmeysizler. Azır ötüp oturan köprünü de bu taciklerindeki biz silerden özgü saldık, bırak 49 yılda hayradan arayında kalabız deyip kol koyu berip koyuşkan. Tuğanda. Emi biz oşol 4 köçönü 275'ti 253'kü kıskarttık. Köprünü alış için ben 6 ay bunlar beni çalıştım. Köktaşlı köprüsünü alış için. 6 ay çalıştım bunlar менен. Көкташтын көпүрөсү биздики. Аны биз салганбыз. Деп талашып жүр. Алар айтты, мына 275 деген колуңар турат мына. Эсеп 4 көчөдөн мына эсептеп келгенде 275 көпүрөдөн өтүп, көпүрөнүн сол жагында, азыр биякта кеткен сол жагында баягы дачалар бар го, үйлөр. Чайхана бар, 2-3 үй бар. Ошолордун бардыгы биздики деп булар отурушат. Мен айтам, жок алар силердики эмес. Бул чайханаларды бүгүнкү күндө да кыргыздар пайдаланып атат. Ушуга чейин кыргыздар пайдаланган. Жана көпүрөнү биз салганбыз, көпүрө биздики деп мына 6 ай талаштым ушулар менен. Акыры жүрүп, көпүрөнү кыргыздын чек арасына жаздык. Мына. Бул эмне үчүн мен буга токтолуп айтат, себеби көпүрө стратегический объект. Эгерде көпүрөнү биз берип кое турган болсок, даже нейтральный кылып туруп берип, ортолук көпүрө деп кое турган болсок, анда биз леги көтө турган жалпадан жалгыз көпүрөбүздү
ортолық қылып беріп қойған болабыз. Ошон үчүн көпүрөнү 275 деген булардын протоколун кыскартып 253 деп жаздырдым. 253 деп жаздырып, азыр нейтраль 253 болду. Мурдагы 275 эмес. 253 болду. Көпүрөгө чейин келип, көпүрөнүн башынан сызык сызып аттагын, ошол жерге эмелер биздин пограничный эмелер баягы зымдар тартылат дагы, көпүрө биз тарапта калат, а бул жагы 253 метр жер, бул ортолук болот, нейтральный болот. Алардыкы да эмес, биздики да эмес. Булар айтып атат, кандай бул биздин жер деп турса, нейтральный болуп турса, то есть биздин жерде протокол кол коюлса, биздин картада турса, кантип биз нейтральный кылып беребиз деп. Бересиңер деп жүрүп ошону жасадык. Бересиңер деп жүрүп ошону жасадык. Бул 253 метр жер алардыкы да эмес, биздики эмес, ортолуктуку болду. Бул эл аралык ушундай келишимдер бар. Ортолук деген нерсе бар да, ортолуктуку болду. Чек арага зым тартуу иштерин ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү тапшырмасын өлкө башчы Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевке милдеттендирген. Генерал бул тапшырманы аягына чыгаруу үчүн эгер зарылчылык болсо Баткенге көчүп келип, жумуштун темпин жеке көзөмөлүнө алаарын эскертти. Бүгүн Абдикем Карбековичке айттым, Абдикем Карбекович, сиз азыр баштап туруңуз ишиңизди, жакын күндөрдө мен да Баткенге көчүп келем дедим. Келип ушул жерде жатам. Демаркация бүткүчү. Күндө барып текшерип турам. Бүгүн канча метр кылдыңар, эртең канча метр кыласыңар, бүрсүгүн канча метр кыласыңар деп. Иш-чарага облустун бардык райондорунан тургундар чогулушту. Жергиликтүү эл өлкө жетекчилигине ыраазычылык айтып, аксакалдар ак батасын беришти. Мындан ары Баткенде жакшылык, саамалыктары гана орун алышын, тынчтык жана ынтымак өкүм сүрүшүн тилешти. Чек арада турам, өзүм дуалымдын ар жагы Тажикстан, биз тажиктар менен көп агрессияларда, көп кыйынчылыктарды көрдүк. 30 жылдан бери bu кандай чек ара бөлүнөт деп шиелешкен маселелерди ойлоп оюздун акырына чыкпайт элек. Бүгүнкү күндө мына Нуркожоевдун урматы менен мына Кыдыр Шаевич экөө келип, ушул маселени чечип, Хожентте жолугуп, кол коюшуп, эң бир сонун иштерди аткарып, бүгүнкү күндө мына элибизге келип, элге кичине нан, чай, тузга ооз тийдирип, элди чогултуп, элдин рухун көтөрүп, мына бүгүн чыйынтыкта отурабыз. Биз бүгүн түшүндүк ко, бүгүн эми мындан бияка бизде мына чек аралар чечилип, эми тикенек зымдарды тартып, тынч жашооду бизге тартуулап атат. Эми ушул адамдарга элдин атынан, журттун атынан биз негизги жапа чеккен Лейлек району менен Баткен району болгонбуз. Мына Баткен Лейлектин 90-100гө кирген аксакалдары келип, жаштары келип, чайга ооз тийип, бардыгы курсан маанайда чогулуп отурабыз. Эми эмне дейбиз? Ушул бийликтеги отурган адамдарга Аллахым ден соолук берсин, оомат берсин. Урматтуу Камчыбек Ташиев, Кыдыр Шаевич, сизди урматтап ушунча эл мына чек араны чечип бергениңизге өтө кубанычта, өтө сүйүнүч менен Алла Таалам дагы мага жамгырын төгүп сизди чек араны чечкениңизге абдан кубанычтабыз. Сизге uzun ömür, bizim tabiatta ösüp durgan arçaday uzun ömür, sizge daima işinizge iyiliklerdi kalayбыз. Muna azı bizim Kırgız elinin baktısıga Sadır Nurkojoviç menen Kamчыбек Кыдыршаевич Kuday bizge berip çegara çeşilip oturat. Muna ertеңден başlap demarkasiya baştalat eken. Bizdin Batken oblusu abdan kursan sүйүнүп oturabыз. Ahırkı çekit koyuldu, bundan buyaka korkpay jaşayбыз. Tengrim bere versin, tegeren kele versin. Rahmatlı sizge aytабыз, razı bolup aytабыз. Bizden esen aman qaytыңыз, bizden prezidentke salam aytыңыз. Elдің alın batağısın geçirip koyun onça sözlerini katası. Ahvalımız oğur ele, koңшу менен koңшular kelişilgендigi, mana bir yıl aymaqda şunu çeşilgendi, bu Batken eli üçün ötele bir çoğun iyilik bol esepteldi da. Mına jana сүйлөп ayttыңыз, бардыгына экрандан көрдүк, карап отурдук, өтө кыйынчылыктарды айтып берди. Ошол 1 метр жерде дагы бербешке аракет кылган иштер, жумуштар болуп турду. Ошон үчүн мен айтам, бул бүгүнкү ошол жыйын өтө жакшы жыйын болду. Эки мамлекеттин ортосундагы көп 100 жылдык чечилбеген маселе чечилип отурат да. Бул биринчи маселе. Анан экинчи маселе ошол командага азыркы башыда Садыр Нуркожоев турган команданын бардык эле тармактарына мен ушул айылдык тургуну катары сарысы салып келатам да. Өтө бардык система бирдей калыпта өнүгүп кетип баратат да. Men şu birlikte iyilik kalayman, kelişegimizke mamleketi tinç bolsun, el yurtubuz tinç bolsun. Bирок şu bugünkü күнгө men ötө razı boldum. Sebebi
эми биз достук эли түптөлгөн өзүбүздүн болгон айылыбызды алмаштырып Тажикстанга өткөзүп жибергөндө биринчи укканыбызда албетте капа болдук. Өзүңдүн туулган жериң топурак алтын деген. Биз ушул айылыбызды берип коюш үчүн биз өтө оор болду. Себеби андан мурдагы жылы үйүбүздү толук күйгүзүрүп жибергөндө өтө катуу стресске алынып өзүбүздү өтө көтөрө элегедик. Мана бул мындайча болуп калды де. Бирок биз булардын бардыгын туура кабыл алдык. Себеби биздин айылыбыздагылар эң чеке Кыргызстандын эң алыс жерде болгону менен тургундарыбыздын бардыгы грамотный экенин түшүндүлөр. Себеби бул биздин айылыбыздын берилиши, алмаштырылышы Кыргызстандын тынчылыгы, Орто Азиянын тынчылыгы, элибиздин, өзүбүздүн элибиздин тынчылыгы, өзүбүздүн айылыбыздын келечектеги муун балдарыбыздын тынчылыгы болуп эсептелип биз бардыгыбыз туура кабыл алдык дейм. Азыр эми кандай аракеттер болуп атат? Жер берилди, көчөт, ошону айтыңызчы. Ооба, биздин айылыбызга азыр ошо жаңы Баткен курулат деген жерден бизге шаарчасынын чекесинен айыл өзүбүздүн айылыбызды ушундай эле көчүрүп алып барып бир айыл кылып достук кылып атап бериштаттар. Үй башталган, Кудай кааласа жакшы маанай менен барып, жакшы тилектер менен барып ошо жерде жашайбыз деген ой максатыбыз бар. Эми тынч, коркунуч жок. Тынч, Кудайга шүгүр. Мурда көзүм көрбөн түнбү күнбү качып жүргөн эл эдекпизчи. Тынчыбыз жок эди. Азыр жиде бемалар жашап жатабыз. Кудай кааласа көчүп барсак мындан дагы жакшы болот деген тилектемин. Камчыбек Ташиев чек арада каза болгон баатырларга арнап чыгармалар жазылып, тасмалар түшүрүлөрүн айтты. Жергиликтүү жетекчилерге алардын атын өчүрбөй түбөлүк эсте калтыруу максатында эстеликтерди тургузуу тапшырмасын берди. Дайым тынчтык, эсен-амандык жашырда көп болсун. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Урматтуу ватандаштар, ушул жер болсоңуздар чоң рахмат. Мындан ары эми биз ушул чегарачылар жөнүндө китептер жазылат. Ушул чегарачылар жөнүндө кинолор тартылат. Ушул чегарачылар жөнүндө эстеликтер курулат жерлерде. Буларды унутпашыбыз керек. Жергиликтүү бийлик органдары, мына айрыкча Баткен облусундагы губернатор, аким, мэр города жана башкалар бардыгына жерлерде ар бир баланын эстелигин тургузуп, ар бир балага ошо өлбөс, өчпөс бир изин калтырып кетүүгө аракет жасагыла. Соңунда генерал Камчыбек Ташиевке Баткен жаштарынын атынан айбалта белекке берилди. Мындан арыдагы коррупционерлер жана элдин тынчтыгына, ынтымагына, өлкөнүн өнүгүшүнө каршы болуп жаткандардын тамырын чабууну күчөтүүнү улантуу ишенимин билдиришти. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Баткен. Biraz böyle bol çabuk yapılmak isterim.